Бүгүн 27 январда Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапарынын алкагында Кыргыз-Өзбек биргелешкен кызматташтыгын арттырууга багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы кеңири камтылган стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга кол коюшту. Мындан тышкары эки мамлекет биргеликте 24 документке кол коюшту. Алардын алкагында өкмөттүн ортосундагы өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жана жоюу жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуу, Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызмат менен Өзбекстан Республикасынын экономика жана каржы министрлигине караштуу бажы комитетинин ортосундагы өз ара сооданын бажы статистикалык маалыматтары менен алмашуу жаатында өз ара аракеттөөнүн тартиби жөнүндө протокол. Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызмат менен Өзбекстан Республикасынын экономика жана каржы министрлигине караштуу бажы комитетинин ортосундагы тышкы экономикалык ишмердиктин катышуучуларынын каржылык шектөө операцияларды жүргүзүшүн алдын алуу, аныктоо жана бөгөт коюу жаатында кызматташуу жөнүндө протокол. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар боюнча мамлекеттик агенттик менен Өзбекстан Республикасынын жогорку билим берүү, илим жана инновациялар министрлигинин ортосундагы кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Өзбекстан Республикасынын жаштар саясаты жана спорт министрлигинин ортосундагы жаштар саясаты жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуулар болду. Бүгүн 27 январда президент Садыр Жапаров Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен анын өлкөгө болгон мамлекеттик сапарынын алкагында кеңири форматта жолугушуу өткөрдү. Жолугушуунун жүрүшүндө президент аймактарда чек ара ортолук туризми популярдуу болуп жатканын да белгиледи. Бул чет элдик туристтерге нукура жашоо образына сүңгүп, биздин өлкөлөрдүн калкынын маданиятын, улуттук табитин жана салттарын туюп билүү үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк берүүнүн эң мыкты жолу. Бул максатта эс алуу зоналарын Ысык көл, Жалал Абад, ошондой эле кышкы Чуңкурчак, Каракол жана руханий туризмде Самарканд, Бухара, Хива өнүктүрүү жаатында биргелешкен туристтик продукцияларды жасоону сунуштайм. Кыргыз тарап жаңы туристтик маршруттардын келечегин изилдөө үчүн биргелешкен экспедицияларды уюштуруу, бирдиктүү виза алуу, заманбап Улуу Жибек жолунун боюнда биргелешкен туристтик продукцияларды жаратуу, геопарктарды түзүү сыяктуу биргелешкен демилгелерди ишке ашыруу жаатында кызматташууну өнүктүрүү маанилүү деп эсептейт, дейт мамлекет башчы. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Корея эл аралык кызматташтык агенттигинин директору Ли Жоңсу менен эки тараптуу кызматташуунун артыкчылыктуу багыттары талкуулады. Министр Кыргызстан үчүн приоритеттүү багыттардын бири болуп, жашыл экономиканы жана туруктуу айыл чарбасын өнүктүрүү экендигин билдирди. Ошондой эле учурда жашыл өнүгүүнүн маанилүү инструменттеринин бири транспорттун экологиялык режимине өтүү болуп саналат. Министрлик Кыргыз Почтасы ачык акционер коому менен биргеликте бул жаатта долбоорду иштеп чыгууда. Ли Жоңсу белгилегендей, койкада климаттын өзгөрүшүнө жана аймактарды өнүктүрүү маселесине өзгөчө көңүл бурат. Тактап айтканда, Кыргызстанга электромобилдер жана электр зарядтоочу станциялар боюнча долбоордун алдын ала изилдөөсүн жүргүзүү үчүн эксперттер тобу келди. Министр Амангелдиев Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги койканын Кыргыз тараптан контр өнөктөшү катары койка кеңсесинин толук кандуу иштешине жана Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан долбоорлорго ар тараптуу көмөк көрсөтөөрүн баса белгиледи. Бүгүн биргелешкен ири инвестициялык долбоорлорду ишке киргизүүнүн караштырган эки тараптуу документтерге кол коюлат. Биздин өлкөлөрдүн вице-премьер министрлери баш болгон ыйгарым укуктуу органдар Тоо кен тармагы, өнөр жай кооперациясы, айыл чарба продукциясын кайра иштетүүдө, энергетикада, курулушта, инфраструктурада жалпы суммасы 1,5 миллиардтан ашык АКШ долларына биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуу боюнча чоң иштер аткарылды, дейт Жапаров. Өлкө башы пландаштырылган долбоорлор жакын аралыкта толугу менен ишке ашаарына ишенерин билдирди. Үстүбүздөгү жылдын 30 январынан 3 февралына чейин Бишкекте бир катар медициналык мекемелерде онкологиялык ооруларга акысыз текшерүү жүрөт. Ден соолукту чыңдоо борборунан билдиришкендей, 5 күн ичинде 25 жаштан 60 жашка чейинки аялдар эмчек жана жатын моюнчасынын рагына текшериле алат. Текшерүүдөн өтүү үчүн айымдар Бишкектеги номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна, шаардык студенттик поликлиникага кайрылса болот. Ден соолукту чыңдоо борборунан билдиришкендей, аталган акция бүткүл дүйнөлүк рак менен күрөшүү күнүнө карата өткөрүлүүдө. Иш-чаранын негизги максаты онкологиялык оорулардын алдын алуу, дартты эрте аныктоо жана дарылоо болуп саналат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Ысык көл облусундагы ымыркайлардын жана балдардын өлүмүн талдоо боюнча республикалык комиссиянын көчмө жыйынын, ошондой эле райондук администрациялардын жана саламаттык сактоо мекемелеринин жетекчилеринин катышуусунда республикалык кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө Ысык көл облусунда жаңы төрөлгөн ымыркайларга жана балдарга медициналык жардам көрсөтүү боюнча учурда абалды талдоо, ошондой эле 2023 жылдын январь айында
Ысык Көл областык бириккен ооруканасынын төрөт бөлүмүндө чарчап калган 6 ымыркайга медициналык жардам көрсөтүү боюнча эксперттик баа угулду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов кош бойлуу төрөгөн аялдарга жана жаңы төрөлгөн ымыркайларга сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү боюнча иш жетишсиз деңгээлде болуп жаткандыгын мелиледи. Жаңы төрөлгөн 6 ымыркайдын өлүмү бул чоң трагедия. Анализ көрсөткөндөй элементардык санитардык талаптар жана гигиеналык эрежелер сакталбаганы аныкталган. Айрыкча жаңы төрөлгөн ымыркайлар менен иштеген төрөт үйлөрүндө талап кылынган санитардык нормаларды сактоо боюнча эң жогорку шарттар түзүлүшү керек. Жаңы төрөлгөн ымыркайларга жана энелерге мыкты көңүл бурулуп, алар тийиштүү камкордукка алынып, ошондой эле сапаттуу жана медициналык кызматкерлер өз учурунда көрсөтүлүшү зарыл. Саламаттык сактоо министрлиги эне жана баланын өлүмүн кыскартуу боюнча чараларды көрүп, төрөт үйлөрүндө көзөмөлдү күчөттү. Ошондой эле аймактарда калкка баштапкы медициналык санитардык жардам деңгээлинде гинекологиялык кызматты калыбына келтирүү жана кош бойлуу аялдарды кароо жана аларга көзөмөл жүргүзүү жаатындагы ишти күчтөндүрүү боюнча сунуштарды киргизүүсү зарыл. Аялдар квалификациялуу медициналык жардам алууга тийиш. Ымыркайлардын, балдардын жана энелердин өлүмүнүн кыскартылышы саламаттык сактоо тармагында өнүгүүнүн көрсөткүчү болушу керек, деди ал. Жана ошондой эле саламаттык сактоо министрлигине бир катар тапшырмаларды берди. Бүгүнкү күндө биз кыргыз-өзбек чек арасынын делимитациялоо процессин аяктап жатабыз. Бул чындыгында эле тарыхый окуя, деп билдирди президент Садыр Жапаров бүгүн 27-январда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен анын өлкөгө болгон мамлекеттик сапарынын алкагында кеңири форматта жолугушуусунда. Бүгүн биз кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын делимитациялоо процессин аяктап жатабыз. Бул чындыгында эле тарыхый окуя. Биз чек ара маселелери боюнча диалогко жана өз ара алгылыктуу чечимдерди издөөгө даяр экенибизди көрсөттүк. Чек ара маселелерине чекит коюу менен биз келечек муундарыбыздын туруктуу, ишенимдүү өнүгүүсү жана гүлдөө өсүш үчүн бекем пайдалуу түптөйбүз деп ишенем. Урматтуу Шавкат Миромонович, кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын делимитациялоо боюнча маанилүү маселелерди чечүүдө сиздин баа жеткис ролуңузду белгилегим келет. Өзгөчө көңүл бура турган нерсе, ушул мамлекеттик визиттин алкагында келишимди ратификациялоо грамоталарын алмашуу менен бул маанилүү окуя бекемделет. Ошондой эле Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга кол коюу менен өз ара мамилелерибизди кызматташтыктын болуп көрбөгөндөй деңгээлине чыгарабыз, деди Жапаров.